Мына жерде Кытайдан ташуу эмес, мына жерде өздөштүрүү дегендей келечектеги ойлор. Азыркы маалда эми алып келип 4 даанасы Бишкек ичинде жүрүп атат. Бар бул техниканы. Бул негизи Кытай шаарынан келген, Бэйфан провинциясынан Lowell компаниясы. Ала кадимки кара түтүнгө же болбосо ышка чулганып тургандыгына күбө болуп турабыз. Буга себеп ошол эле жылуулук электр борбору жана каланы тегерете курчаган жаңы конуштарда чыккан түтүндөр жана ошондой эле мончолор экендигин адистер айтып келишет. Ал гана эмес, автоунаалардан чыккан түтүндөр дагы эң оор газдардын түрүнө кирерин ошол эле химиктер, физиктер, экологдор, техниктерге чейин айтып келишет. Себеп дегенде ал тараган абадан 3-4 гана метр бийиктикке туруп да ошол бойдон калкып тура берет деп дагы айтып келишет. Мындан улам дүйнөлүк практикада дал ушул маселени чечүү үчүн электромобилдерди дагы колдоно башташты. Бул жаатта биздин жарандар кандай аракеттерди көрүп жатат? Азыркы азаматтар автордук көрсөтүүсүндө биргеликте тастыктайбыз. Саламатсыздарбы? Өлкө ичиндеги автоунааларга жыл сайын жок эле дегенде 1,5 миллион тонна күйүүчү май керектелет. Ал күйүүчү майлардын курамында октан, бензол, көмүрсуутек, күкүрт, спирт сыяктуу бир канча заттар кошулат. Мунун бардыгы иштетилип, абага түтүнү тараган маалда адам өмүрү үчүн чоң таасирин тийгизерин адистер айтып келишет. А бирок Кыргызстан боюнча бул күйүүчү майлардын ден соолукка тийгизген таасирин изилдеген бир дагы лаборатория иштебейт. Калк дал ушундай абалда жашап жаткан маалда жарандардын ден соолугун ойлоп, ошол ой толгоолорду ишке ашырып жаткан азаматтарыбыз да жок эмес. Азыркы маалда жеке эле Кыргыз элинде эмес, дүйнө жүзүндө бир көйгөйлүү суроолордун бири бул экологияны тазартуу дегенчи. Ошол деңгээлде алып өттүк да. Бул кийинки тенденция, өтө турган тенденция, электромобилге өтөбүз баарыбызденчи. Вот ошону келечекте алдын алыш үчүн ошо Кыргызстанга алдыңкылардан бул алып келип элге жеткизүү деген эмеде да ойдо. Руслан Бейшеев Чүй облусуна караштуу Кемин районунун Чымкоргон айылынын кулуну. Бала чагынан техникага кызыгып, ар кыл түрүн өзгөчө айыл чарба жаатындагы техникаларды оңдоп түзөп, дыйкандарга көмөк көрсөтүп өскөн. Союз тарагандан кийинки менчиктештирүү маалындагы дыйкандардын жер иштетүүдө айыл чарба техникаларына муктаждыгын көрүп чоңойгон каарманыбыз эр жеткенде бул муктаждыктарды жоюу планын коет. Акыры бул кыялдарын 2017-жылы түптөлгөн Green Cars ишканасында эмгектенүү менен ишке ашырууга өтөт. Себеби бул жайда бир гана ток менен жүрүүчү унаалар эмес, дыйкандар зарылып буйрутма кылган техниканын бардык түрү алынып келинет. А бирок негизги басым электромобилдерде. 2 жылдан бери аталган эмгек жамаат дал ушул экономикалык жактан да, экологиялык жактан да пайдалуу делген унааларды жайылтуунун үстүндө иштеп келишет. Азыркы маалда вот ошо жайылтуу үстүндөбүз. Келечекте көп ойлор бар. Бул жагынан даже мына жерде Кытайдан ташуу эмес, мына жерде өздөштүрүү дегендей келечектеги ойлор. Азыркы маалда эми алып келип 4 даанасы Бишкек ичинде жүрүп атат. Бул техникалар 3 киловаттан 45 киловаттка чейин, булардын аттын күчү менен эмес, киловаттура менен эсептелет. Азыркы маалда эң чаканын алып келдик Кыргызстанга, баягы экономик жактан баа жагында карайбыз да, чтобы элге оорчулук келбесин деген ойдо. Айта кетчү жагдай өткөн жылы Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухамбет Калай Абылгазиев электр кыймылдаткычы бар транспорт каражаттарын колдонууну өбөлгөлөө жана аларга шарт түзүү маселесин талкуулап, ал эми мурдагы экономика министри Эмил Үмөталиев башка өлкөлөр электромобилге толук өткөндүгүн эске салган эле. Мындан улам өкмөт башчыларына кайрылган ишкерлер эгер жөнөтүлгөн сунуштары колдоо таба турган болсо, жакынкы 5 жылга жетпеген аралыкта эле бүткүл республиканы да ушундай унаалар менен камсыздоого толук көздөрү жетерин айтышат. Жүз пайыз толуктук менен алса болот. Эмне үчүн дегенде, муга өтүшүбүз керек. Бул биринчи иретте бул экономикалык жактан аябай пайдалуу. Экологиялык жактан бизде азыр аябай көйгөйлүү суроолор турулуп атпайбы? Шаар ичинде абабыз бузулду деп. Ошол аба бузулуунун бирден бир кесепети бул эски машиналардын чыккан выхлоптор.
Анан бул экологиялык жактан аябай таза да. Буга өчүбүз керек. Бул негизи аябай чоң көйгөйлүү суроолордун бири. Потому что биз өзүбүз электроэнергияны өзүбүздөн чыгат, Кыргызстандан. Биз көз каранды болбойбуз. Мисалы биз азыр нефти менен көз карандыбыз да. Негизи электрдешүү өтүп кетсек, унааларга электрдешилген. Анда биз келечекте көп экономдойбуз да, эконом болот. Мисалы ошол эле маалда мамлекеттик унаалардын баары жеке эле чака жеке ишкерлер эмес, жеке адам эмес. Негизи мамлекет унааларынын баары тең эле ушул электромобилдешүү унааларына өтүп кетсе, чоң экономикалык пайдасы бар го деп ойлойм да бул Кыргыз элине, Кыргызстанга. Учурда Кыргызстан боюнча ток менен жүрүүчү 30га жакын унаалар. Алардын бири Кытай фирмасынан чыккан дал ушул электромобиль. Бир жолу кубаттаганда 100 чакырымга чуркаган автоунаанын баасы $8.000 турат. Кубаттоо процесси кадимки үй шартында жүргүзүлүп, 8 сааттык убакытты талап кылат. Эгер атайын кубат берүүчү станциялар ишке кире турган болсо, бул процессти 15 мүнөттүн ичинде эле аткарып коет. Тилекке каршы мындай жайлар өлкөдө орнотула электигине байланыштуу. Унаанын энергия бөлүп чыгаруучу тетиги да каралган. Ал аркылуу автоунаа кубат ала алат дагы 100 чакырымга чуркай алат. Узак жолго чыгууну каалагандар үчүн бул эң ыңгайлуу шарттардын бири. Бул кадимки эле домашних условиях эле 220 однофазный эле менен зарядталат. Мына бул сайгыч жери. Негизи домашних условиях 8 саат зарядкасычы. 8 саатта зарядталат. Анан ал ошол кубаттуулугу менен 100 километр, 100 чакырым жүрөт. 100 километрге рассчитан. Бул городской типаждагы техника. Жүрүшүнүн километр часы 50-55 чакырымда жүрөт да, катуулугучу. Бул эң чакан бири. Ошондон эле 45 киловаттурага чейин бар бул техниканын. Алар болсо уже жүрүшү да катуу, анан кийин чакырымды дагы уже 350-400 километрге чейин. Алар келечекте алып жакын каралыкта алып келет. Ошо кардарлар болсо азыркы маалда эле алып келип бере алабыз. Азыркы маалда бар техника. Каалашса азыр кардарлар болсо алып келип беребиз. Бул негизи техниканын бир өзгөчөлүгү бар. Именно ушул техниканын эмне үчүн дегенде баягы кубаттуулугу 100 чакырымга эле болот атпайбы? Ошого жараша мында дагы бир дополнительный 3 литрлик багы бар. Андан тышкары мына генератор турат, ушул аркылуу кубаттуулукту берет энергияны, и дальше дагы 100 километр жүргөнгө мүмкүнчүлүк алат да. Бул баягы 100 чакырым болуп, анан кийин бул баягы биз азыр Кыргызстанда жана быстрый заряд деген жок да, баягы заправка сыяктуучу. Ошого ошого ыңгайлаштырыш үчүн, элди азыр көндүрүш үчүн ушулар менен ошо дополнительный менен келди бул техника. Кийинкилери болсо уже ал киловаттурасы көбүрөөк болот да, кубаттуулугу көбүрөөк, и жүрүшү да көп болот чакырымга. Бул жерде ошондо эмне нелер бар? Жок, бул только бак, анан бул генератор. Бул генератор двигатель менен ток берет дагы, кайта ошол ток аркылуу бул машина жүрөт. Бул негизи электрический эле машина, бул негизи азыр бензин жөнүндө айтылса да гибрид деп айтышат да, бул гибрид эмес, бул дополнительно просто энергия бериш үчүн да. Это не двигатель, это энергия выделяющий двигатель да, энергия бөлүп чыкчу, кыймылдаткыч. А так аккумулятор, мунун 2 жыл кепилдик беребиз бул техникага. 2 жыл ичинде вот заводской брак деп коет го, жасап беребиз, которуп беребиз. Өзүбүздүн сервис службабыз бар, балдар иштейт, жана айтып өтпөдүм, алдын алачы балдар иштейт. Ушулар кылып берет мунун баарын. 2 жылдык гарантиясы бар. Андан тышкары бул аккумуляторлордун жүрүшү 10 жылга расчеттолгон, 10 жылга расчет алынган. Унаа карапайым калк үчүн чынында кымбат болуусу толук мүмкүн. Мындай шартта ишкерлер 5 жылдык бөлүп төлөө системасын сунушташат. Эгер айыл жергесине ылайык аттык күчкө ээ унаалар керек боло турган болсо, буйрутма аркылуу андай унааларды да алып келип беришет. Бирден бир бул өнөктөшүбүз Айылбанк деп атпайбыз. Айылбанк аркылуу лизинг алса болот 5 жылга 14% менен. 30%-ын алдын ала төлөө болот, андан тышкары, анан кийин ошол 5 жылга дали 14% менен
ал да бир мүмкүнчүлүктүн бири. Эмне үчүн дегенде, бул деле бир жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Мисалы, кээ бир биздин жарандарыбыз бар, күнүнө 1000 сом куюп, 1000 сомго май куюп, ошону айдап жүргөндөр бар да. Вот 1000 сомго май куйбай эле ошол эле бир 60 сом, 70 сомдун энергиясы менен ошол эле бир күндө айдаса болот да. А бул канча деген үнөмдөө болот. Анан вот ошол май куюлган акча үнөмү менен эле кутулса болот го деп ойлойм ошол. 30% менен төлөнөт. Анан бул номер болсо Кытайдын заводдун номери. Бул негизи бизге келгенде өзүбүздүн номерлерди коебуз. Ага чейинки бул жанагы таможенный пошлина деген бар эмеспи? Алардын баарын өтөт. Мыйзам чегинде. Бошотулган болсо бошотулуу иши менен, бошотулган эмес болсо бошотулбай, өкмөттүн госпошлинасы төлөп, номер алуу жекелерге бул 5000 сомго чейин. 5000 сом тегерегинде болот номер алуу. Чынында бул унааларды кадимки унаалар менен салыштырып карап көрдүк. Темир тулпар сырын толук билбеген жанга сырткы көрүнүшүнөн бир гана түттүн чыкпаганынан айырмалангандай сезим калтырат. Бирок техника сырын билген адистердин сын көз карашында ток менен жүргөн унааларда сууну антифризге алмаштыруу, мотордун коробка жана башкалардын майын которуу сыяктуу көйгөйлөр жаралбайт. Анында экономдуу. Маселен, 100 чакырым жерге 6 литр бензинди 228 сомго куя турган болсо, бул унаага 100 чакырым үчүн 17 сомго жетип жетпеген каражат керектелет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жогорудан бери айтып жаткан кадимки ток менен жүрүүчү унаа менен кадимки унаалардан айырмачылыгын чындап тастыкташ үчүн атайын адисти дагы чакырдык. Саламатсызбы? Саламатчылык. Алгач ушул унаалар туурасында айтып берсеңиз, эмнеси менен айырмаланышы мүмкүн? Артыкчылыгы эмнеде? Жарандар эгер ушул унааларды алса, эмнеден утат жана эмнеден утулат? Көрөйүн биринчи. Биринчиден менин оюмча бул машиналарга караганда азыркы бизге көнгөн эле машиналарга караганда мунуку мен ойлойм, үйдөн эле телефон зарядтагандай зарядтап алып жүргөнү өтө биринчиден ыңгайлуу деп ойлойм. Анан азыркы могу пробкаларда чөнтөккө ура турган жанагы күйүүчү майлар, булардын тетиктери жана башка тиги машиналарын дейм да. Ошолордун баары эле минуска кетет го деп ойлойм. Биринчи менин оюм ошого түшүп атат да. Анткени телефон зарядтаганда эле үйдөн 220 менен зарядтап алып бир күн кечке айдаганга жетип атса мунун заряды. Жакшы эле айырмачылыгы бар деп ойлойм да азыркы убакка караганда. Негизи мунуку мотору өзү артында турат болсо керек да. Электромоторлор турат. Электромоторлорду зарядтаганда аккумуляторлор зарядталып алат да. А бул двигатель, бул берки эле жана кымбат эмелерге караганда мунун айырмачылыгы бул бир жерде мисалы өчүп калган болсоңуз, бул моторду оталдырып туруп, батарейкаларыңа заряд кылып үйгө жетип аласыз да. Эч болбой калса. А мисалы үчүн бир зарядка менен бир күн кечке Бишкектин ичинде жүрсө болот го деп ойлойм да. Муну көлгөөгө барбайсың да муну. Шаар ичинде өтө ыңгайлуу болсо керек деп ойлойм да. Эртең менен чыгып жумушка барып, кечинде чыгып жумуштан келгенге. Андан сырткары май керектелбейт окшойт да, менимче. Ал дагы өтө эме да, маанилүү нерсе да. Тиге мотор майын 8000 км сайын алмаштырыш керек, анан постоянно бензинин куюш керек, тасоо көп да эмесичи, түйшүгү. Мунуку болгону эле анан көпкө чейин иштейт болуш керек да бул негизи эмесичи, гарантиясы жакшы болсо керек. Анткени жаңы болгондуктанчы масала да заводдон чыгып аткандай гарантиясы бар. Шаардын ичинде мен ойлойм өтө ыңгайлуу унаа болсо керек да буга карагандачы. Айыл тургундар үчүн кеңеш берет белеңиз, алса болобу? Айыл тургундар үчүн мен ойлойм мындан башка деле модификациялар чыгышы мүмкүн да. Мисалы үчүн минивэн катары деле чыгышы мүмкүн, кубаттуулугун көбүрөөк кылып коюп.
башка түрлөрүнчү балким пикаптары болот, аркасында груз салып алып, 1-2 мешок жем салып алып сарайга барып келгенге, малдарын карап келгенге дегендейчи. Демек толук актайт алат болсоңуз. Анан эмне 21-кылымда адамзат өнүгүп аткандан кийин бул деле бир жетишкендик болсо керек деп ойлойм да. Учурда мындай аракеттерди көрүп иштеп жаткан Green Cars жамаатында 15 адам эмгектенет. Келечекте дагы көптөгөн жарандарды жумуш орундуктары менен камсыз кылуу, кадимки унааларды ток менен жүрүүчү унааларга алмаштыруу, ал тургай мындай темир тулпарларды чет элден эмес Кыргызстандан курап чыгаруу пландары бар. Азырынча калк мындай системага толук кандуу өтүп кете албагандыктан ишкерлер дыйкандардын суранычы боюнча ар кыл техникаларды буйрутма менен алып келип беришүүдө. Маселен, трактор, комбайндар, сарымсак тигүүчү, дары-дармек чачуучу, жер казуучу, картошка тигүүчү жана түптөөчү өңдүү чакан техникалар. Бара-бара бул техникаларды да ток менен жүргүзүү Green Cars ишканасынын негизги максаттарынын бири. Бул техникалар заманбап техникалар. Азыркы маалда инновация жүрүп, уже алдыңкы бир заманбап техникалардын өзгөчөлүгү эмнеде? Мунун 30дан ашык дополнительный шаймандары бар. Алардын ичине көп нерселер кирет. Например, жана фронтальный погрузчик кун деп коет го, или болсо экскаватор, ал өзүнчө бир техникалар болуп атпайбы? Мына ушул эле техникалар кошол, дополнительно. Фронтальный погрузчиктерди кошсо болот, дополнительно экскаваторду кошсо болот, дополнительный шаймандар. Кроме жанагы айдап, себүү, жино, көп нерселер бар го. Андан тышкары мында жана коммунальный иштерди кыла турган шаймандары бар. Айыл чарба, анан бак чарбасына да каралган. Көп нерселери бар да. И ошол эле маалда курулуш жаатына да каралат. Ушул жана экскаватор, кун деп атпайбы, ошондой өзгөчөлүктөрү бар бул техниканын. Бул негизи Кытай шаарынан келген, Вейфан провинциясынан, Lowell компаниясы. Бул негизи өзү 75 аттын күчү, 1 268 000 турат бул техника. Тигине 130 аттын күчү 2 600 000 турат. Бул ушул эле техникаларды биз жана жогоруда айтып өткөндөй биздин өнөктөшүбүз Айылбанк деп атпайбы, ошол Айылбанк аркылуу лизингге алса болот 7 жылга чейин, 6%-дан 10%га чейин. И ушул эле компаниянын комбайндары бар, жүгөрү жыйноочу, арпа буудай жыйноочу, күрүч жыйноочу. Илгери ата-бабаларыбыз колк мүнөзүнө төп келген сымбаттуу жылкыларды багып келген болсо, замандын талабына жараша ал жылкылар темир тулпарларга айланып жаткандыгы айдан ачык көрүнүш. Ал эми илим менен техниканын өнүккөн маалында өлкө минтип ышка чулганып жатса, өкмөт аракет кылбайбы дебестен, бул глобалдуу көйгөйдү чечүүнүн жолун издөө өзү чоң эрдик. Мындай азаматтарыбыздын бардыгы эл үчүн күйгөн, мекенин сүйгөн Манас бабанын урпактары уланып жаткандыгынын дагы бир далили эмеспи? Экономика министрлигинин берген маалыматына таяна турган болсок, дал ушул акыркы 5 жыл ичинде эле мындай жеңил унаалардан сырткары 35 түрдүү комбайн, трактор өңдүү ар кандай техникалар алынып келинип, өлкөгө салык төлөөнүн негизинде алынып келинүүдө. Албетте, мунун бардыгы тең өз кезинде дал ушул өлкө казынасын байытууга жана ошондой эле айыл чарба шаймандарына муктаж болуп турган жарандар үчүн өтө чоң пайда экендигин дагы баарыбызга эле белгилүү болсо керек. Кандай болгон күндө дагы менетиңиздер адал, тапканыңыздар берекелүү болсун. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.